Керим мырза өзүңүз айттыңыз, эми саясатта тажадык деп атабыз. Бирок жашоонун өзү саясат. Мисалы, менин пикиримде биз Кыргыз республикасы деп аталып, дүйнөдө өзүбүздүн ордубуз бар, оондо өзүбүздүн үнүбүз бар дегенде, жанагы Бириккен Улуттар Уюмунда. Анан биз дүйнөгө Кыргыз деген атыбыз менен, демек Кыргыз затын да кошо көрсөтүшүбүз керек да. Кыргыз затыбызды биз биринчиден эң оболу биз маданиятыбыз менен көрсөтөбүз. Себеби улуттан айырмачылыгы бул анын маданияты да. Эң биринчи көрсөткүчү. Анын ичинде тили жатат, анын ичинде салты жатат, наркы жатат, дөөлөттөрү, мурасы, көп нерсе жатат. Анан биздин маданиятыбыздын туу чокусунда Манас турат да. Аны кантип биз четке кагабыз. Эми ушундай иш-чара болуп атканда буну мамлекеттик деңгээлде ушундай бир маданияттын күзгүсү боло турган бир иш-чараны деңгээлин көтөрүп кеткенде укмуштар сон болмок. Биринчи маселе ошол. Экинчи маселе эч ким үмүткөн жок да. Экинчи маселе мына Жылдыз айым жакшы билет, өзү дагы мына канча былтыр бекен жанагы Манас китебин чыгарганда мен ушул бир ойду айттым, дагы айткым келип атат. Бул өтө маанилүү. Биз маданият дүйнөсүн алып карап көрсөк, маданият тармагында биз ошол Манасты, ошол маданият тармагында ордун белгилей элекпиз. Чындап келгенде. Себеби азыркы биздин мамлекетибиздин түзүмү, мамлекеттин жашоосу өзүнүн күн тартибинде, өзүнүн ошо Манастын орду жок да, аныктап элек. Мыйзам талаасында. Себеби биз азыр мыйзам менен жашап атабыз. Азыр баардык нерсе мыйзамдын чегинде гана кыймылдайт, иштейт, жана башка жана ишке ашат. Анан Манасты мыйзамдаштыруу деген эмне? Бул Манас мыйзамы бар, тиги бар деп атпайсызбы? Мен айтып атканым, мисалы маданияттын үлгүсү деп биз эл жазуучусу деп атабыз, эл акыны деп атабыз, эл сүрөтчүсү деп атабыз, Бул наам, мисалы. Кеп наамда эмес, кеп кадырда болуп атат. Манас жаначы. Мисалы, Кыргыздын бирден бир маданият тармагында үлгүсү куту деп тасыйсак болот. Манасчы болуп атса, демек Манасчын ушул эл манасчысы деген нерсени биз орундатып койсок болбойбу? Залкар манасчы, эл манасчысы деген сыяктуу бул манасчыны наам бериш керек деп атасызбы? Наам, анын ордун белгилеш керек. Анан көпчүлүктө мындай пикир бар да, эми аны булгабай эле койсок, Манасты өйдө койсок, кайда өйдө алып барасың? Мен балким ушундай. Мыйзам талаасында өйдө эчтеке жок да. Ал мыйзам талаасына киргизбесең, анда ал жок. Эми наам берсе эле жок, бирок мындай болот. Чыгып кетпейт го дейм. Бул Кыргыздын укура нерсесин сактап калып, алып жүргөндүн өзү бул баалуу барктуу нерсе. Мисалы, сүрөтчү, скульптор, акын, жазуучу деген бул дүйнө элдерине таандык, дүйнөлүк маданиятка таандык бул элементтер десек болот. Манасчы жападан жалгыз Кыргызда болуп аткандан кийин аны Кыргыз өзүнүн жашоосунда өзгөчө белгилеп койсок болбойт. Мисалы, илгери биз мыйзамга таянбай жашаганда, биз наркка таянып жашаган доордо, мезгилдерде биз Манасчыны кандай барктадык элек. Падышалар, бийлер, хандар келип туруп Манасчыны терең урматтап, сыйлап, анын ордун баса белгилеп, аны көкөлөтүп, аярлап келген да. Атайын айттырып аткан да өзү. Ошону айтып атам. Эми ал жашоо ыргак, жашоонугу өзүнүн тартип эрежеси башка эле. Бүгүн биздин күн тартибибизде эң оболу негизибиз мыйзам болуп аткандан кийин, анда ушул негизге ошол Манастын ордун белгилеп коюу керекпи, кереги жокпу деген. Бул маселени анан сүйлөшөбүз.